Эми Бишкектин абасы булганып атканын билип атасыз, баарыбыз билип атабыз дейт. Ошого молдолор кандай бир аракет кылсак болот дейт. Чындыгында мен кантип аракет кылышты билбей атам. Мисалы үчүн бага эккенге аракет кылып атабыз. Жанагыдайды көрсөм бар токтотом, дайым өрттөгөндөр дөрттөбөгөлө мусорго таштагыла, башка кылгыла деп. Андан сырткары жанагыдай мен ойлойм барып тест жок болуш керек. Тест деген түшүнүк бул жалпы жанагы чоң меш, чоң моор, бул эсерде эле бар, башка жерде жок. Жок да. Жанагыдай мүмкүн болчу жарыктык жана энергиянын баарын күндөн алганга аракет кылыш керек. Аны электр энергиясы менен жылытканга аракет кыла турган болсо шаар таза болуш керек. Бир убакта Бишкек эң таза, эң жакшы шаар болчу. Азыр деген эң ыплас аба шаарларынын катарына ал эмес мэр маска тагып алат. Бирок маска сактабайт экен андан баары бир. Аны ошон үчүн эми ар ким колунан келишинче тазалык аракет көрүш керек. Эмнеге мынчалык болуп атат, мен билбей атам. Бизде ысырапкерчилик дагы көп болот. Анткени илгери мусорго урматтуу тамак ташталчу, тамак ташталат азырчы. Азыр сасый турган, чирий турган, абаны булгай турган, вирус жуга турган нерселер дагы мусорго ташталып атат да. Илгери андай эле ташталбайт эле. Мисалы үчүн Кореянын өзүндө урматтуу бир туугандар азык ташталбайт да. Ошону да сыгып кургатып башка кылып, мындай бир жегенге болбой турган гана азыктар ташталат да. А бизде соктор, компоттор, эт, канча май, ысырап көп болуп аткан себептен да ушундай да. Ана мунун бир күн кары келет, Кудай сактасын, Кудай сактасын. Ар бир жакшылык менен жамандык келет. Жамандык менен жакшылык келет да. Ошон үчүн мына ушул ысырап урматтуу бир тууганым бир күн ачкачылык алып келип коюш ыктымалы бар. Кудайым сактасын. Ошон үчүн этият болуш керек. Бул ошол биз кылып аткан ысыраптын балеси деп ойлойм менчи. Бул жаман нерсе. Ошого ысырап кылгандан ар бирибиз өзүбүз үй бүлөнү сакташыбыз керек, айтышыбызды деш керек, дуа кылыш керек. Анан мен ойлойм ар бир жекече адамдар да үйлөрүнө койгондо от жакпастан, меш жакпастан ошол жанагыдай күндөн энергия ала турган, үйлөрдүн үстүн жаап башка кылып, эконом кыла турган нерселерди аракет кыла турган болсок, анан барып тест жок болсо, анда камалбайт дагы эле, көмүр дагы алынбайт эле. Жакшы болот эле. Карачы кышкач дагы эч ким сатып албайт эле, мисалы үчүн. Ошондой болот эле. Охранада иштейм, маркетте жерде арак бар, эмне кылабыз дейт. Эми аракты коргоп аткандай сооп, күнөө сооп деген ушундай жазыла берет аякта деле. Ошон үчүн эми бирок антейин десең биз деле магазинден барып сатып алабыз бир нерсени, наркы башында арак бар да. Арак сатылбаган магазин табыш үчүн кыйналып каласың. Кайсы бир деңгээлде Кудайым сактасын, ошол адамдын бизнесин биз деле өркүндөтүп атабыз. Народныйга барсаң арак. Фрунзеде да арак бар экен, мен барып көрөм. Кайсы бирөөнүн арак жок экен деди, бирок арак бар экен мына биз жаныбыздагы да. Глобустун бардыгында арак бар мисалы үчүн. Анан каяктан сатып алышың керек? Кошоюнга даават кылыш керек, бирок негизи алып атканда кайсы бирдин үлүш кошулуп калат экен. Береке дегенде мен арак бетада жок. Келишим. Бетада арак жок дейт. Түрктөрдүкү булары. Анан кайсы береке деген каякта? Глобустун береке дегени бар, ошо эки магазин. Ал кайерде ал? Адреси бар, Паланча көчө номер деген? Исанова чүй дегенде дейт. Бирок алардын арагы бар бир жерге кошулабы? Казаны бир да казаны. Турмушка чыкпастан мурда кармаган нафил орозолор турмушка чыккандан кийин орозо кармоого болбой калган учурдагылардын ордуна өтөбү? Жок, өтпөйт, кармап бериш керек болот. Аял киши турмушка чыккандан кийин убакыты көп болбой калат, кармаганга ошондо жанагы айыз көргөн күндөрүнө мурдагы нафилдер өтө береби? Жок, өтпөйт, кармашың керек. Фатва ушундай. Анан кыяматка барганда Кудай Таалам билет, балким ошол нафилдер өткөрүп коет. Бирок фатва кармашың керек. Жана Куранды хатым кылып койтчу. 2-3 хатым кылып кой, анан бирөө менин атам өтпөт эле ошол хатым кылып койту десе, мен окуп койгом, ошонун бирөөсүн өткөзүп койдум десе. Эгер чындап окуган болсо дурус. Чындап окуган. Эгер окуган болсо дурус, окуй өзү, кайым окуп турабы? Постоянно окуп. Анда өтөт. Менимче эми намаз окуйт, ажылыкка да барган, бирок көз ачыктар абдан көп барат, абдан ишенди. Сиздин баяндарыңызды көп коюп бердик, бирок көнбөдү. Көз ачыктардан тоса албай койдук. Эми чоң анем үйүнө барбай койсом болобу? Жок, барыш керек, даават кылыш керек, айта бер, дей бер. Бу жерде биз бойдокпуз, 4-5 балабыз дейт, музыкантпыз дейт, аранжировка кылабыз, палан түкүн кылабыз дейт, намаз окуйун деп атабыз, эмне кылабыз дейт. Намазды окуй бергиле, иншалла, намазды окуй бергиле. Анан калганы бир кеп болот, иншалла. Эмне кыласың сурап муну? Ишиңди кыла берсин, намазды окуй бер. Намаз дайыма тууралыкка жетелей берет. Биз ошентип намаз окуйлу десек, музыкаңа арам деп айтат, башка деп айтат. Анан биз эмне кылабыз? Сен намазды окуй бер, калганын укпа сен, иншалла. Намазды баштай бер, намаз бардыгын ордуна алып келет, иншалла. Мен кантип окуйт экенбиз? Мен чыдап коеюн, а?
6 жылдан бери апам атам чогуу жашабайт. Талагы жок. Атама айтам чогуу жашагылачы деп жок дейт. Апама айтсам макул болчудай. Эми экөөнүн тагдыры кандай болот? Мен жаман болуп жүрөм. Кокус өтүп кетсе акыретте сураа кандай болот? Кандай сураа кандай болот? Жөн эле никеси бар чогуу жашабайт экен, андайлар толтура. Никеси бар, кайра жакшы сүйлөшүп отура беришет. Апаң күйөөгө тийгиси келбес, никесинде жүрө берсин. Проблема жок анда. Чогуу жашагысы келген жок, бирок катташып жүрүп атышат. Эгер никеси болгон болсо жакшы экен, бемарал махрам болуп сүйлөшө беришет. Нике болгон сөзсүз түрдө эле бир нике болуш шарт эмес да, нике ушундай. Атадан дуа алыш керек, иншалла, акыр ордуна келет бардыгы. Өзүм 5 убак намазга аракет кылып окуп жүрөм. 7 жашымдан бери айылда 1-2 мал окуп жүрчүмүн. О, машалла. 1 жарымдай болуп калды, жылдай болуп калды. Намазды тургуздум деп айтпайм, аракет кылып жатам. Эч ким айтабай тургуздум деп. Бар аракет кылам. Азыр студентмин. Студент болот, студент болот. Менин да ойлорума коркунучтуу ойлор күмөндөр келет. Багымда жамаат менен окусам, ошол күнү жеңил жүрөм. Ким жеңил жүрбөйт? Меле бейишке кирип калгандай болуп жүрөсүң ал күнү, кечке чейин багымдатты жамаат окудум деп ал күнү добрый, щедрый болосуң, чынбы? Ашкана барсаң төлөп коесуң дагы, эмне кыласың, эмне багымдатып мечитте окудуң? Ким айтпайт? Бул кандай нерсе? Бул эң жакшы нерсе. Атам, апам менен сүйлөшүп турам, бирок мен тайларымдын колунан өскөнмүн. Тайларым үйдү салып беришти. Эми мындай болуп жатат. Апам мага үйүңдү сатпайсыңбы, шаарга эле турбайсыңбы деп айта берет. Тайларым сатпа деп жатышат. Эмне кылсам болот? Сатпаган жакшы го, тайлар салып бер, сатпа десе, сага калар капа болуп калат да. Эмне кылсам болот? Сатпаган өзүң билесиң эми дагы кандай экендигин. Дагы суроо карындашым атама да келбейби дейм. Не дейт? Мага келген коркоктук ойлор байкасам, экөө тең андай адамдар менен деп ойлойм. Бир жолу түш көрдүм, түшүң жакшы болсун. Аябай кыйналып кеттим окугандан. Кандай болсо дагы кыжалат болбо, сен жакшы боло берсең, ата-энең иншалла биригет. Бардык баланын пикир ата-эне бирге болсо деген сөз турматтуу бир тууганым. Менин сизге болгон бир өтүнүчүм бар. Актала районунун Актал айылында 7 декабрда бир адамдан бир китеп долбоор өтүлгөнү турат. Сиздин китебиңиз мол экенин билем. Сиздин китепке сараң экениңизди дагы билем. Ошого карабастан атайын сизден бир китеп сурайын деп чечтим. Ниетимде ажеке атайын биздин айылга деп китеп берген, окушубуз керек деп айыл тургундары шыктанып билимге жана билимге болгон умтулуусу жогоруласа экен дейм. Терең урматым менен Актал айылынын, Акжол айылынын, Актал айылынын тургуну дейт. Макул, жана окубаңыз дегенге макул. Рахмат. Аллах разы болсун. Негизи китеп бергенге не жетсин? Китеп бергенге не жетсин, Албетте атың жазып, ушундай деп берлик кылып берсең, албетте жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Кээде сатып алып китеп бергин келет. Жаңа чыккан китептер, иман китептер, намаз боюнча китептер, бул бардык айылдарда болуш керек да. Бишкекте китепти таңкыстык жок, Кудайга шүгүр. Бирок айыл апада кыйын болуп калат да. Мисалы үчүн мен билем, айылда жүргөндө мен китептин баарын окуп бүтүп коюп китеп таппай калчумун. Айылда окуп бүтүп, районда окуп бүтүп китеп таппай, ал эми Бишкекке келип, булар да бүтүрүп китеп таппай калганчы. Аны ошонусунда ушундай көп окугандар бар да, китеп мындай кылып жегендер бар. Аны ошолорго китеп керек болду. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бардыгыңар айылга китеп алып барып бергиле. Имандын шарттары жөнүндө китеп, 6 сыпат китеп бар. Биз окуп аткан жанагы иман, намаз китептери бар, көп китептер бар. Тарых китептери бар, сыйра китептери бар. Апарып берсеңер, бул жакшы жаштарга. Мектептин китепканасына коюп койсоңор эле кирип чыгып окуй беришет. Эч ким жок деп айтпайт, урматтуу бир тууганым. Жанагы Кудай Тааланы көрсөк болобу, болбойбу деген этикат боюнча Акаят Насафия. Ошо кайсы китеп бул? Насафияга чыдым жок, кайсы айтым? Кулак айтат. Аллаху Таала юра фил ахирати. Аллах Таала акыретте көрүлөт. Ва ярахул муъминуна ва хум фил жаннати би аюни руусихим. Момундар бейиште өздөрүнүн башындагы көзү менен көрүшөт дейт. Көрөсүн деген сөз да. Bila tashbihin wala kayfiyatin. Tashbih bir narsaga o'xshatmasdan
Kayfiyet. Oң жактан, сол жактан деген түшүнүктөр болбой турмакты bir турган. Al bizge. Sen oң жагыңды көрүп, sen аркаңды көрүп, астыңды bizge урматтуу bir тургандар. Анан ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. Кудайды көргөндө Кудайдын өзү менен жараткандардын ортосунда аралык болбойт дейт. Бул дегени мен 1 метрден көрдүм, жарым метрден көрдүм. Аралык деген түшүнүк бизге тиешелүү түшүнүк. Кудайга түшүнүк бул жок, ошондук урматтуу bir турганым, анын аралыгы жок, кайфияты жок, ташбихи жок көрө турган болобуз. Экинчисине сәфия. وَرُؤْيَةُ اللّٰهِ تَعَالَى بِالْبَصَرِ جَائِزَةٌ فِي الْأَقْلِ وَعَجِبَةٌ بِالنَّقْلِ. Allah Taala'nı göz menen görүүбүз, акыл менен дурус, накыл менен важип болот. Накыл деген текст менен важип болот. Бул аят хадистерде келет деген сөз. وَقَدْ وَرَدَ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ بِإِيجَابِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ تَعَالَى فِي دَارِ الْآخِرَةِ. Bizde sam'i dalil geldi. Bu Kur'an hadisten geldi. Kıyamet gününde, ahiret darında Allah Taala'nın mu'minlerin görüsünün vacip ekenligi to'g'risida. Yani sözsüz görüyoruz degen söz mu'minlarga inşallah. Fayura la mi fi makani. Görülüt, biroq mekende boluyor emas. Yani mınday mekende turup görülüt degen bu bizge de. Men opera baletke barsam, tatlımı janagı kim bizde ırdagan ilgeri biçibiz. Bir tara 5'ini oң jagынан gördüm. Ana estelikке barsam degen tek aytmaqlı estelikке sol jagынан gördüm. Ana mekende gördüm. Degen sözler var mı? Alardan bardık al bizge mahlukatlar. Biroq Kuday Taala'nı görüyoruz, mekenge baylanbastan. Wala ala cihatin tarapqa baylanbastan. Min muqabalat na ittisal shu'ain. Göz menen qarap gözünün qaragın nuru jetip başqa dep janagı bizdin gözübüz görgöndө nuru jetet ko misal üчүн görө албай калабыз 100 метрдегине. 50 метрден көрөбүз. Доктор кылса менин көзүм 20, биягым 80 көрөт экен, биягым 20 көрөт экен. Андай эмес. Al bizdin görүү деген түшүнүккө байланбаган бөлөкчө көрүү деген менен урматтуу бир тууганым көрөбүз. Бирок көргөнүбүз анык деп узун акыйдан аракы урматтуу бир тууган кеткендер эрек. Жашылды көрүп карасаңыз Ошентсе доба жашыл ошончо күлөгү алып карап атабызчы. Гүл. Жашыл го гүлдөр. Мен жашыл сендорой делем, бейиштегилер жакшы деп. Анан кийин Пакистанда бир жашыл орогончу кийин орогон келбей калды, болсом сүннөт. Ошондо ойлоп калбасын депчи. Карачулардын жамандыгынан жакшында орой албай калабыз. Кээде телефондон арганда SMS-тер келет, 9 адамга жөнөт. Жөнөтпөсөң бул болгон сөз. Жок, каяктан келсе деле, жаннаттан кел десе да болгон сөз. KFC данный момент адалбы ушуну ачык айтып коёбуз билбейм. Интернетте ар кандай жүрөт, балким оппозиция кылган, балким позиция кылган, мен биле албайм. Билбейм. Мурут тустарынан алса болобу, биздин китептерде кээ-бирлеринде макруh деп келет. Мурут кайчы менен алыныш керек дейт. Кээ-бир китептерде мурутту кайчы менен алыш керек, устара менен алган эмне макруh деп келет. Адана электрик устара болсо ичинде Ал жарай берет. Жарайт. Машинка жарайт. Анткени ал кыр деп айтылмайт, кыскарт деп айтылат. Бизге кыскарт деп айтылмыш. Анткени тексттерде муруттун кыскарткан деп келет, кырган деп келбейт. Кыскарт десе болсо бул машинка кыскарт. Шам намазының сүннөтү, сүннөт дүн эмес, тыды ушундай мунукка. Аты ушундай экен. 4 рекет кылып окуса болобу. Тартиби кандай? Жок, сүннөт 2 рекет бир салам менен, анан 2 рекет дагы өзүнчө окуйсуң. Эгер шамдан кийин 2 рекетти 4 рекет кылып окусаң, анда 2 рекет сүннөт окулбаган болот. Шамдан 2 рекет сүннөт, 2 рекет салам менен сүннөткө сооп кое болосуң. Эгер шамдан 4 рекет сүннөт окусаң, анда да 2 рекет окуп бересиң, эгер сүннөт окугуң келсе. Түшүнүктүүбү? Şamdan keyin 2 reket sünnettin orada 4 reket okup turgan bolsоң, kээ-бир алымдар болбойт. Бирөөлөр айтат, жок дейт. 2 рекеттен отурасың, экөөсү жанагы сенин мустахаб сүннөтүң, экөөсү жанагы башка бир нафил намаз болот. Бирок талаштан чыгыш үчүн дайым урматтуу бир тууган өзүнө кылган жакшы болот да. Негизи эреже боюнча бирөөлөргө мункар кылып, мындай бир туура эмес иш кылып атса, бар кылганың туура эмес деп айтыш үчүн, ошо кылып аткан нерсеси туура эмес болуш керек, бардык алымдардын пикирлеринде. Ereje şunday. Biröөнүн bir каташ кылып атканын көрүп, сеники ката деп ага барып туруп накир кылып аткан болсо, ошону алымдардын бардыгы туура эмес деп билген болуш керек. Анан кээ-бир алымдар туура, кээ-бирлер туура эмес десе, ошону барып кайтарган туура эмес дейт да. Бирок кайтарбаса түшүндүрүп айтсаң жакшы. Тууганым, ушул талаш маселе. Кээ-бирлер мындай, кээ-бирлер тегин деди, бирок мындай кылган жакшы. Эгер кайсы маселе талаш болуп калса, андан чыгып кеткен мустахаб сүннөт болот.
Автокырсыктан болобу, же тилсиз жоодон болобу, бирөөнүн кесепетинен, кол жазбасын карасаңарчы, окуп атканда мындай ырахат менен окуйсуң да. Азыр жанагы келген китеп чыгарды, көрдүңөр. Сыңган кылыч чыгарды. Дагы эмени чыгарган атат. Мени Көчкөн Сак маркумдар үнүн чыгарган атат да. Тамгалар аябай сонун чыкканда, окусаң окугуң келип илхам менен окуйсуң да. Ошол сыяктуу тамгалар ушундай экен. Мындай бир ырахат менен кетет экен, карачы. Автокырсыктан болобу, же тилсиз жоодон болобу, бирөөнүн кесепетинен каза болгон адамдар өз ажалы менен кетти деп эсептелеби? Айрымдар биз баарын эле ажалга шылтап коебуз. Негизи бул бейажал болот дешет. Деги эле бейажал кокус өлүм деген барбы денебизде? Бейажал кокус өлүм деген сөз жок bizde. Ажал деген мөөнөт деген. Ажалы келипти деген убакытсыз жетти деген сөз болот да. Туура бирөө күнөөкөр эмес, алар кандай башка маселе өзүнчө. Бирок ажал точно жеткен болот. Калган өмүрүн бирөөгө жөөдө калбайт эч ким. Калган өмүрүн башка бирөөлөргө бедеп дуа кыла беришет. Балдарына калган өмүрүн деп. Калган өмүрү калса өлбөйт болчу да. Ажалдан мурда деген? Ажалдан мурда деген дагы сөз. Аслында өлүп калгандар айтып жатат. Жок, ошо мөөнөт ошо ана. Болгону трагедия өлүп калды. Атак мөөнөт ошо, ажал ошо. Суук түшүп элдер маасы кие баштады. Бирок көпчүлүгү мас тартканды биле бербейт. Кандай учурда маасы чечилип, бул чуулат кайсыл убакта маасыга мас тарткандын актуалдуулугу жоюлат. Деги эле маасы жана мас тартуу тууралуу толук айтып бериңизчи, билбегендерге дагы эскертип дейт. Урматтуу туугандар, маасы жанагы жабырак, маслихаттар кошогон байпактарга айттык өткөндө сабакта. Адам мусафир болгондо урматтуу бир тууганда 3 суткага чейин мас тартып жүрө берет, муким болгондо 1 суткага чейин. Дарат бузулгандан башталып эсептелет. Эртең менен саат 8-де маасы кидиңиз, 10-до дарат бузулду, 12-де мас тарттыңыз. 10-дон башталып 1 суткага эсептелип кете бере турган болот. Ошол дарат маасылар мына жана бутта кызылашып бар го. Ошон томуктан жогору турган болуш керек. Анан маасы жана байпак жана жабырап тийгенде шалактап чыгып кетпей турган болуш керек. Анан бутун көтөргөндө бутун согончо көрүнүп чыгып кайра кире турган болсо, бул маасыга жарабайт, масатканга жарабайт деген сөз. Жана ошондой эле маасынын же жабыраптын жыртыгы болбош керек. Бул буттун кичүү манчаларынын үчөө чыгып кала турган деңгээлде жыртык болсо, мастатканга жарабайт деген сөз. Мастаткан фык маселесинде келет, акида маселесинде да келет. Анткени Имам Абу Ханифанын Фикхул Акбарда биз маасыга мастатканды же маасы өкүмүнө мастатканды дурус деп билебиз. Анткени шииттер дурус эмес деп билишет да. Ошон үчүн бул акидага байланышкан фыкый маселелердин бири. Бут жуулгандан кийин маасы кийилет. Эртең менен туруп дарат толук алып бут жуудуң, кийин бутта дарат болуп турганда кийилген маасыга мас тартканга болот. Анан дарат жок эле кийип алып мас тарта берсең өтпөйт. Качан маасыга мас тартылат, ошол маасы толук дарат алынып кийилгенден кийин дарат бузулса, дарат бузулганда маасы чечилбесе, ошого мас тартса болот. Анан маасыны чечип кийип жүрө берсең болбойт. Эртең менен дарат алдың толук түрдө, маасыны кийдиң. Анан бир пастор бутун кычышып кетти. Маасынын чечип тырмап кайра кийип алып даратын бузду элек, маасы иштеге боло бере турмактуу бир тууган. Түшүнүктүү ошондой да. Бирок дарат бузулгандан кийин маасыны чечип кайра кийдиңби? Дарат алганда кайра буту жууш керек болот. Анткени маасы дарат менен кийилгенде гана мас тартканга жарактуу болот. Анан жана заманбар маасылар бар го. Заманбар маасыларды кээ бирлер мындай отуруп алып чык деп завод кыймылдата берет да. Дарат менен кийип, анан маасыга мас тарткандан кийин заводуңу жана томуктан ылдып түшүргөн болсо, анда ошо жыртык пайда болуп калдагы буттун дарат кеткен болот. Замок ылдый качан түшөт да томуктан ылдып түшөт. Ошон замокты бияка чейин шыпырдың, чечкен жоксуң. Бирок ачылып калды бияка чейинчи, ачылганда жыртык болуп калган болот дагы, жанагы буттун маасы дарысы кеткен болот, эми дарат ала турган болсоң, бут толук жогунга туура келет. Бир буттун. Өкөнтен. Эки бут эгиз. Индик улаш буларды. Бирөө бузулса, экинчи чыгат. Эки бут бири-бирине чыгат, эч ажырашпайт. Дават Кыргызстанга келгенине канча жыл болду? Дават иши жүрө баштагандан бери Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болду? Даваттын Кыргызстандагы натыйжасын, пайдасын жана таасирин айтып бериңизчи. Даватта башкача көз карашта болгон досторума айтып барайын, алдын ала рахмат. Кол жазмам начар болсо кечирим сурайм. Кол жазмаң жакшы, катасы дагы жок. Бирок муну айтпай эле коеюн, көз тийип кетет. Айтпай эле коеюн. Кудайга шүгүр, машалла, табаракалла. Кудайым көрүп турат, билип турат. Биз жакшы нерсе айтпайбыз кээде, иншалла. Бирок бир нерсе сактап калып биздин мойнубуздагы милдет.
Kıymal hareketimiz menen, sözümüz menen davatga ziyan keltire turgan bolsok, kıyamatta жооп беребиз. Kolundan gelgen biyligi menen, kolundan gelgen baylığı menen, убактысы menen davat sактап калуу биздин мойнубуздагы милдет. Эгер сактай албай калып, кошуна өлкөлөрдө болуп биз жоготуп ала турган болсок, анда биз кечирлик деп айтыш кыйын эми ширкеттен болуп калган. Бирок өтө чоң күнөөмчүлүк кылган болобуз. Үммөткө биз келечекте зыян келтирип кыянатчылык кылган болобуз. Ошон үчүн биз даватта жүргөн айрыкча дават, бардык даватты билет, биздин бардыгыбызчы өтө этият болушубуз керекпиз. Чүтлү пайгамбардай көрөт. Биздин катачылыгыбызды исламдын катачылыгы катары көрө турмактуу бир тууган. Ошон үчүн өтө ката болгондон алыс болушубуз керек. Талашпашыбыз керек, башка кылбашыбыз керек, уя сөздөр сүйлөбөшүбүз керек. Bir жагы болса, биягымды тосуп бере турган болуш керек, бирок динге тебере турган болуш керек. Өтө жакшы, машалла, табаракалла, бирок бул нерсе айткым келбейт. Биз дыйканчылык менен алектенебиз, мына да жакшы жазып турабы. Биздин энчибизди ортомчулар алып өздөрү тапкан клиенттерине, клиент кыргызча кандай? Кардарына жеткирип берет. Суроо. Ошол ортомчулар мисалы, биздин эгинди 10 сомго алса, клиентке 12 сом кылып алып барып тапшырышат. Негизи аларга клиент товарды таап беришине акысын төлөп берет. Бирок алар товардын үстүнө кошуп жеткирип берет. Ошол кошкон адалбы же арамбы? Дыйкан акысына кирип калбайбы? Дыйкан бир жылдап мээнет кылып тапкан акчасын алар ошол товардын үстүнө акча кошуп бир жумада эле таап коюшат. Мисалы 100 тоннаны 3 күндө чыгарышат, ошого 2 сомдон кошкондо эле 200 миңди 3 күндө эле таап коюшат. Ушунусу шариатка туура келеби? Сизден Аллах разы болсун. Алар дыйкандын акысын жеген болбойт. Алар заказчиктин акысын жеген болот. Анткени дыйкан сага келип сура десең өзүң разы болуп берген баң алды да. Сен осундон саттың, сен осуңа разы болдуң. Каалабасаң сатпа. Бирок тиги таап келди ага тыйын берген, мисалы үчүн заказчик. Акча берген, 9 сом болушу мүмкүн, 10 сом, 11 сом болуп таап кел деген да мисалы үчүн. Ал ошону кошуп коюш керек да, берген акысын алыш керек. Түнүктүү, ага ишенип атат да. Алдабаш керек. Ал ошол эң арзан түрдө максималдуу арзандатып, минималдуу бага алып берген аракет кылыш керек, анткени акысын алып керек. Бирок антпестен туруп өзүң каалаганда бага алып туруп, мага каалаганда кош десе, анда башка. Бирок антип айтпайт алар. Ал сага муну айлык дейт, сен бизге карточка алып бер десе, ошондо өзү кошуп барса, бул заказчиктин акысын жеген болуп, кыяматта ал арам болуп эсептелет. Sen özün tavışın gerek, kaysı jaka alып барыш керек, Ооба, ошонун арагын таап ал да, ошо калып барсаң сага жакшы. Прямо өзүң алып бар. Таап ал. Мынчадан болобу деп сурап туруп алып барсачы. Анда болот. Мисалы үчүн 8 сомдон бар экен деген сен 12 сомдон бар экен деп айтсаң, ал 12 сомдон десе, андан арзан жок бекен десе, сен жок экен десең анда арам болот сен. Жок, бар экен эми ушунчадан кылып атам да деп айтыш керек. Азан андан келет. Заказ боюнчачы. Азыркы суроо боюнчачы. Жанагындай эле, мисалы үчүн мен азыр бир жумушка киргенде, ошондо мен посредник болгончу. Мисалы үчүн заказ бир нерселерди алабыз да, биз запчастар. Ошого мисалы үчүн 10 сом берип турган буга чейинчи. Буга чейин менин ордумда иштеген адам 10 сомдон алып турган. Анан азыр мен кирдим дагы, көрсө ал жакка бардым 8 сомдон сүйлөшүп алсаң болот экен да. Ошону мен начальникке айтып элечи, мен ушундай сүйлөшүп атам, бир ортодо акча Астатка макул болот десең, макул болсо болот. Макул болсо болот. Макул болсо, аны бирок айтыш керек, сөз. Айтыш керек, ооба. Бирок кимге айтыш керек ошону? Өзүнө чоңуна? Ошо главный шефке айтыш керек, ортодогу администрация биле берет. Өзүнө чоң айтыш керек, өзүнө чоң. Негизги ошону башкаруучу айтыш керек да. Ал макул болсо болот. Ооба, анткени ошого бөлүнгөн акча түшүнүп да. Мени ошончо кошулуп кеткен, макул болуш керек, айтыш керек болот да. Акча нерсе ушундай болсо түшүнүп Достук деп адалдай берген менен баары бир мамлекеттин акчасы турдаган да. Ушул акыйдан айттыңыз, билишимче биздин алымдардын айтканы эми ошол Алланы көрбөйбүз дегендер кимдер? Билбейм алар кимдер экенин. Кудайды кыяматта көрбөйбүз дегендер кимдер экенин биле албайм мен. Ошону айтканда биринчи таң калдым. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك أرحم الراحمين.